Тоң районунун жумушсуз жарандары коомдук жумуштарга тартылып, азык-түлүк менен камсыз болушту. Жалпы 104 тургун футбол аянтчасын оңдоо, каналдардын лотокторун алмаштыруу, коомдук жайларда иретке келтирүү сыяктуу иштерди аткарышты. Алардын иштегенине жараша 10 өсүмдүк майы таратылып берилди. Быйыл бизге ушул министрликтин да буйругу келди. Ушул министрликтин буйругунун негизинде негизги талап биз ушул коомдук жумушка тартылуучу адамдар менен иш алып баруу тапшырмасы коюлуп атат. Ошол буйруктун негизинде биз быйыл квота боюнча 57 адамды ушул долбоорго камтышыбыз керек. Бул иштер Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын алкагында ишке ашууда. Өткөн 2025-жылы район боюнча коомдук жумуштарга тартылган жарандар жалпысынан 30 тонна un менен камсыз болушкан. 25-жылы 104 киши ар кандай жумуштарга тартылып, 30 тонна жанакы азык-түлүк паёктору таратылып, ошо менен бир аз болсо дагы элдин жашоосу жакшырып дегендей иштер жүргүзүлдү. Быйыл болсо дагы ушундай жумуштар жүргүзүлөт. Долбоордун алкагында 5 проект ишке ашты. Бул Кажысай айылындагы мини футболдук аянтчасын оңдоо иштери, ошондой эле Топурак Бел участкасындагы полигонду коруу, Ак Булуң айылындагы арыктын жээктерин, габион сеткаларын орнотуу жана каналдын лотокторун алмаштыруу боюнча иштери жасалды. Долбоор калктын аялуу катмарын колдоо менен бирге жергиликтүүлөргө убактылуу жумуш орундарын түзүп берүүгө багытталат. 2025-жылы район боюнча 104 адам коомдук жумуштарга тартылса, быйыл дагы долбоордун негизинде жумуш орундары түзүлмөкчү. Айзат Анарбекова, Данияр Аконов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.